Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Бул чыгарылышта 26-27 январ күндөрү Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында өткөн Көкбөрү боюнча Чүй облусунун чемпионатынын жыйынтыктары тууралуу айтып беребиз. Ким чемпион болду? Мыкты оюнчу намын ким утту? Сары Өзөндүн курамы качан белгилүү болот жана Чүйдөн канча команда чыгат? Ушул жана башка кызыктуу суроолорго алдыда жооп беребиз. Чүй облусунун чемпионатына жалпы 8 район катышты. 8 райондун ичинен Жайыл менен Сокулук командалары финалга чыкты. Жайыл финалга чейин Панфилов жана Москва райондорун утуп алса, Сокулук чейрек финалда Токмокту, жарым финалда Кеминди ийри эсепте утуп алды. Ал эми финалда Сокулук 3-1 эсебинде Жайылды утту. Муну менен Сокулук экинчи ирет райондор аралык мелдешти утуп, республикалык турнирге өттү. Белгилей кетсек, февралдын аягында райондор аралык мелдеш өтөт. Ага ар бир облустан бирден команда катышат. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Мыкты улакчы деген наамды Сокулук командасы үчүн ойногон Исхак Бекболот утуп алды. Жекеме-жекенин мыктысы деген наамды Бекназар Аматов утуп алды. Ал эми анын алдындагы Суусамыр деген аргымак мыкты тулпар болуп табылды. Чүй облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Айбек Абылкасымов турнир тууралуу жана Сары Өзөн командасынын курамы тууралуу буларга токтолду. Саламатсыздар, биринчиден чемпионатты салыштырайын десем, мен опытымда бул биринчи жолу болуп атат. Колдон келишинче кылдык, командалар түптөгөнгө аракет кылдык, жетекчилериме аябай ыраазычылык айтамын. Бу жерде командный работа болду, сонун болду. Мен өзүм оюмча абдан зор иштер алдыга жүрдү деп ойлойм. Сары Өзөндү курамына дагы дайымдоого ушулар машыгуулар болду десек болот да. Кудай буюрса, ооба, туура суроо болуп атат. Мунун баардыгын күтүп атышат. Сары Өзөн биз айтылган боюнча 3 команда түптөп атабыз. Кудай буюрса, Сары Өзөн высший лигага, Сары Өзөн биринчи лигага 2 команда чыгат. Кудай буюрса, анын баары тең даярдыкта. Айтып кеткендей 3-4 күн ичинде Кудай буюрса бүт составты кабарлайбыз. Бул 4 оюндун жыйынтыгы менен көптөгөн балалар азыр алдыга чыкты. Ошолордун балдарынын арасынан тандалат. Обязательно анын баарын тең сиздерге кабардык беребиз. Сары Өзөн көрөрмандар үчүн жакшы жаңылык. Достуктун саяпкери Таалай Мырзакбатов эми Сары Өзөнгө келди. Биринчи жолу иштеп атасыз Сары Өзөн менен. Буга чейин кайсы командаларда? Мен нарын уларда жүрдүм. Ага чейин? Ага чейин достук болчу. Канча жыл иштедиңиз достукта? 7 жыл. Достук командасында азыр сабапкер ким? Биткем болчу да. Şu ayki amaraz oldu, canım. Сары Өзөндүн аттарынын толук составы даяр болду. Şu bugün çeşilet da. Бүгүн чечилет. Жарымынан көрүү бар эми. Негизи Талай байке, аттын эмнесине көңүл бурасыз командага тандап атканда? Эми аттын күнүктүгүнө да. Атча күнүк анан көбүрөөк чабылган ат жакшы болот да. Бул баягы чабуулчулардын аты. Жекеме-жекеде кайсыга көңүл бурасыз? Эми жекеме-жеке аякта бар да. Суусамыр менен Краш деген экен. Сары Өзөн боюнча сурагым келип атат. Состав, аттар, даярдыктарыңыз кандай? Аттар буюрса толук калды, даярдап атабыз. Балдар боюнча бүгүнкү оюндан жыйынтыгынан кийин жыйынтык чыгат. Отуруп кеңешип жетекчилик менен чечебиз.